Японияга бир эле область бербейли. Кыргыз парламентинин депутаттары коомчулукту таң калтырууну, тагыраагы кыжырлантууну улантып жатышат. Эми бул ирет эл өкүлү тарабынан өлкөнүн 7 облусун бирден өнүккөн чет мамлекеттерине бөлүп берүү сунушталды. Мисалы Баткенди Японияга берсек, Япон бийлиги ушул аймакты толук бойдон өнүктүрүп, гүлдөтүп салат. Анан Кыргыз бийлиги Баткенге Япониянын желегин илип коет. Японияда бир татнакай кылып чыкпайбы? Америкадагы бир эле область албайбы? Ушундай бир 6 чоң өнүккөн өлкөгө Орусияны кошуп туруп бир көтөрүп койбойлу, 6 жерге бөлүп койбойлу. Андан ары майдаланабыз десек, бизде 40 посольство бар экен. Анда 40 посольствого 40 районду бербейли. Ушуга кыргыздарымда ичибизде тар кылбай, анан ал жерге да татнакай Япониянын, Германиянын желегин, орустардын желегин илип коюп, мына ушул эки региондо бүт баарын башына аягына чейин, дарылоосунан баштап окутууга чейин, төрөлгөндөн өлгөнгө чейин ушу өлкө жардам берип атат бизге. Мына ушундай образцовый болду деген ыкмага азыр ушунун жыйынтыгы менен да кайра дагы бир жолу сунуш кылып көрөйүн деп атам. Мундайларды Сталин деле атып таштаган. Эми кечирип коесуң бул демеде. Вот. Манас андан бешбетер кылган. Албетте бул пикир Жогорку Кеңешке карата кезектеги эл атынан берилип жаткан сөгүштөрдүн катарын калыңдатты. Айрыкча улуу муун өкүлдөрү муну накта чыккынчылык катары баалашты. Мамлекетти саткандык. Мамлекеттин эң жоголо турган деңгээли ушундай сөздөр, ушундай эмелер алып келет да. Анда бөлүп берип кой. Бул кандай акмак депутат келосо, жөн эле салып берет турбайбы? Кийин биз өнүктүргөнбүз, биздики десе каяка барасың, башы жок. Кыргызстанды таратып, силер өзүңөр жатат экенсиңер да буттасып. Жакшысы элди жайына кой, эл өзүн өзү багып келген сенсиз. Сен тийишпе элге, андан көрө өзүң кет. Сен элдин акчасын жеп байыгансың. Бул эмне деген шумдук? Ушундай да болобу? Баарын чет мамлекетке берип коюп анан каяктан уурдайсыңар? Элге тийишпей эле өзүңөр жок болгула. Эл өзүнүн тирилегин кылып атат. Мамлекеттин бүтүндүгүн сактап калыштын ордуна ушундай сөздөрдү сүйлөйсүңөр, акмактар. Мамлекеттин байлыгын талатып бүткөндөн кийин айтаар сөзүңөр ушул беле. Япониянын желегин желбиретип деген эмне деген шумдук? Кантип дитиңер барып айтып жатасыңар? Японияга катын балаңды алып сен кет, сандырактабай. Соо эмес булар. Кезинде экономика жана финансы министри болуп турган. Учурда болсо Жогорку Кеңештин депутаты катары атка минерлигин улантып жаткан Акылбек Жапаров 7 облусту өнүктүрүү сунушу менен гана токтоп калган жок. Анын маалыматында Кыргызстанга 26 жылдан бери 7 миллиард доллар каражат сырттан алынган. Анын 3 миллиард доллары грант катары келген. Бирок ушул каражаттын конкреттүү кайда жумшалганын эми эч ким билбей турат. Ар бир өзүнчө жанагындай командировка, брифинг, общественные слушания, анан НПО, анан средства массовой информации деп эле болгон акчанын баары мына 3 миллиард деген бул эми 210 миллиард сомдун баш аягы жок бүгүнкү күнү. Муну элге айтып коюшубуз керек. Кайтарымдуу кредитти жебирип атышат да, ал грантты кантип жебей койсун. Ал акчалар кайда кеткенин, ошол эгемендүүлүк алгандан тартып Кыргыз бийлигинде болгону орун алмаштырып жүргөн саясатчылар менен катар ири чиновниктер эле билбесе, карапайым калктын ал каражаттан кабары да жок. Бирок эми ал миллиардтарды тең бөлүшүп жок кылгандар эч нерсени билмексен болуп, ал эмес элге кошулуп издеген патриот катары чыгып келиши да турган сөз. Эмне болду эми? Ал акчалар келди, кимдир бирөөлөрдүн чөнтөгүнө түштү. Алар эми жакшынакай болушуп бүгүнкү күндө бизнестерин аябай куруп алышып өздөрү. Мына эми ооба билмексен болушуп, ал акча кайдан, ал кайдан, ой ата бабасынан калган клад бар экен, анан ошону эми иштетишип, анан ушундай бизнестерди куруп атыптыр экен деген сыяктуу нерселер. Кыргыз өкмөтү 26 жылда кофе бректер үчүн жумшап жок кылган 3 миллиард долларга азыр эмне деген долбоорлорду ишке ашырса болмок. Мисалы бул акчага 1000 даана кичи өндүрүш заводдору курулмак. Камбарата бир кесе, түндүк түштүктү улаган темир жолун жана унаа жолун куруу мүмкүн эле. Же жок дегенде Кыргызстандын тышкы карызын төлөөгө кантип болбосун? Системалуу иштер болбой жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков болсо аймактарды өнүктүрүү үчүн каражат талап кылынып жатканын, аны үчүн инвесторлорду тартууга муктаждык жогору экенин билдирди. Ал эми региондорду алга сүрөшү керек болгон жергиликтүү бийлик башындагылардын деңгээли ажоонунда купулуна толбой жатканы айтылды. Жергиликтүү бийликтин ишин тескере турган азыр 120 нормативдик акты бар. Баары тең иштеп жаткан мыйзамдар жана токтомдор. Чындыгында практика жүзүндө жергиликтүү жетекчилер бул нормативдик актыларын толук билбейт жана пайдаланбайт мунун баардыгын тең. Демек коррупцияга каршы күрөшүү үчүн да, региондорду өнүктүрүү үчүн да эли жерин чындап сүйгөн, иш билги, мекенчил кадрларга муктаждык жогору болуп турат. Бирок тилеге каршы андай кадрлар үчүн кызмат орундарына барууга кайра эле системадагы жемкорлук, тууганчылдык сыяктуу илдеттер мүмкүнчүлүк бербей жатканы
жашыруун эмес. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.